Эми быйылкы биздин максатыбыз мына границалар жабылып калды. Ошондон өзүбүз аракет кылайлы деп азыр ушул өрүктү кайраша турган логистикалык борбор куруп баштаганбыз да. Ошол жерге болгон түшкөндү фермерлер баардыгыбыз бириктирип туруп, кайраша этип туруп, анан экспортко чогуу чыгып туруп, анан жакшы кирешени чогуу билгөндүн аракетинде иштеп жатабыз бүгүнкү. Ошол айылдын ошол жанагы 30 жумушчу аялдардан ишке менен камсыз кылабыз дагы. Анан ошол жерде өрүктү кайраша этип 7-8 жаңыдан чыккан азыктарды чыгарып рынокко чыгабыз да. Кудай буйрса, анан фермерлердин кирешесин жогорулатуу боюнча негизи. Себеби быйыл мына үшүк алып кетти өрүктү. Эми ошол кичине калган аз алган продукттардан дагы жакшыраак киреше алыш үчүн иштейбиз да. Себеби сырой эле сатканда бул орустарда сырье деп коет экен да, сырой сатканда аз киреше болуп калат экен да. Аны кайраша этип жакшы азык кылып чыгарсак, көбүрөөк киреше алат экенбиз, 2-3 эсе. Ошонун үстүндө иштеп жатабыз.